Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Өлгөндөн кийин зордукталган Бишкектеги кыздын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар айтылды. Стамбулда жер титирөө болуп миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Жазууну окуду экен. Жол эрежесин бузган айдоочу талкуу жаратты. Камчы Көлбаевдин жакыны Чолпон Атадагы мейманкана комплекстерин мамлекетке өткөрдү. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Уют жана Уют плюс мейманкана комплекстери мамлекетке өттү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында жарандын расмий киреше булактары жоктугу аныкталып, бирок ошол эле учурда Ысык Көл облустунун Чолпон Ата шаарынын борборундагы кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрдү, тактап айтканда 3 кабаттуу коммерциялык жайды Уют жана Уют плюс мейманкана комплекстерин кылмыш жолу менен сатып алып, мыйзамдаштырып алганын аныктады. Аталган жаран буга чейин маркум Кремтөбөл Камчы Асанбектин жакын шериги болгон жана анын кылмыштуу жол менен табылган акча каражаттарын легалдаштырууга жана адалдоого катышып жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын натыйжасында жаран жогоруда аталган мүлктү Чолпон Ата шаардык мэриясынын балансына өткөрүп берди. Стамбулда жер титирөө болуп миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Бүгүн 23 апрель күнү түштө Туркиянын Стамбул шаарында күчү 6,2 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазышты. Жер титирөө болор менен шаардын тургундары имараттардан сыртка чуркап чыгышкан. Алар учурда маалымат күтүшүүдө. Алардын сырттагы видеосу социалдык тармактарга тарады. Ени Сафак басылмасы жазгандай, жер титирөөнүн күчү очогунда 6,2 магнитудасына жеткен. Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу азырынча маалымат жок. Кошумча маалымат берилет. Çok sallandırıyorlar. Çok milletin parklara gitti olmuş. Nasıl döneceğiz bilmem. Evet. Арген аттуу блогер, орусиялык блогер менен беттешке уйдун этин чапкылап даярданууда. Белгилүү кыргызстандык блогер Арген Керимов россиялык TikTok жылдызы Даня Милохин менен беттешке активдүү даярданууда. Бокс мелдеши 6-июнь күнү Алматыдагы Алматы аренада өтө турган All Stars боксинг турниринин алкагында өтөт. Кызык Арген даярданып жатып, салттуу грушанын ордуна уйдун этин чапкылап машыгып жаткан видеосу соц тармактарда кеңири тарап кетти. Бул машыгуу стили интернет колдонуучулар арасында кызуу талкууга алынууда. Аргенди бул беттешке бокс боюнча спорт чебери, бир топ эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Самат Абдрахманов даярдап жатат. Алардын биргеликте машыгуулары видеого тартылып, TikTok жана Instagram аркылуу жарыяланууда. Бул беттеш социалдык тармактагы жылдыздардын ортосундагы эң күтүлгөн окуялардын бири болору айтылууда. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жазууну окуду экен. Жол эрежесин бузган айдоочу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда какшык иретинде жазылган жазуу турганына карабастан, жолдун чекеси менен чыгып айдаган айдоочу талкуу жаратты. Айдоочу тыгын болуп калган учурда жолдон чыгып, анын чекеси менен айдаган. Булак Серепкежи.
УКМК акысыз кызмат үчүн акча алган жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын инспекторлорун кармады. Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгында коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган башкармалыктын кызматкерлери унааларга жарнама чаптоого уруксат берүүчү документтер үчүн акча алышкан. Бул документтер акысыз берилиши керектиги белгиленди. Жооптуу адамдар жасалма тоскоолдуктарды жаратып, уруксат берүү мөөнөтүн создуктуруп, жарандарды акча берүүгө мажбурлашкан деп айтылат маалыматта. Коррупциялык схеманын уюштуруучусу камакка алынды. Булак Спутник эжи. Эл өкүлү мугалимдер менен дарыгерлерди кезексиз үй менен берүүнү сунуштады. Депутат Илдар Абакиров мугалимдер менен дарыгерлерге ипотекалык турак жайды кезексиз берүүнү сунуштоду. Бул тууралуу ал 23 апрелде жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Депутаттын айтымында айлыктын аздыгынан дарыгерлер менен мугалимдердин жеке менчик мүлкү жок. Алар мамлекеттик ипотекалык компанияда кезекте турушат, бирок көп күтүп калышууда. Балким аларга өзүнчө кезек менен же кезексиз турак жай берилиши керек, деди депутат. Мариф мекемесинин мугалими Азамат Нурмат уулу Туркияда чек арачылар кармап кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы айтылды. Мариф эл аралык билим берүү мекемесинин Ысык көлдөгү Кусейин Карасаев балдар лицейинин математика мугалими Азамат Нурмат уулу Туркияга кеткен боюнча дайынсыз болууда. Бул туурасында Азаттык үн алгысы анын жакындарына шилтеме берип жазып чыкты. Маалымдалгандай, ал 20 апрелде Анталияга 6 окуучуну математика сабагы боюнча эл аралык олимпиадага алып барган. Аны Стамбулдун аэропортунан чек ара кызматкерлери кармап, ал ошол боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы маалыматта айтылган. 32 жаштагы Азамат Нурмат уулунун жубайы менен апасы тийиштүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, майнап чыкпай жаткандыгын кошумчалашкан. Тышкы иштер министрлиги азырынча бул маалымат боюнча расмий билдирүү тарата элек. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.